Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам жазбашы керек. Эл өкүлдөрүнүн иши аны талдап, оң же терс жактарын жакшылап иликтеп кабыл алуу же четке кагуу. Ал эми өкмөт, тийиштүү органдар же жарандар мыйзамды жазып келсе туура болот. Дал ушундай пикирин Курманкул Зулушев Азаттык үн алгысына маек куруп жатып билдирди. Парламентарий депутаттарды мыйзам жазуу вазифасын алып салуу керек деп эсептейт. Айтымында учурда жогорку кеңеш айрым долбоорлорду жакшы талкуулаганга үлгүрбөй кабыл алып, мыйзамдар чийки болуп жатат. Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп. Ошондо биз жанагындай бир буква, эки тамга алмаштыруу мыйзамды долбоорлор. Мыйзамды ким жазыш керек энди? Мыйзамды менин көз карашымда мамлекеттик түзүлүш, укук жана башка боюнча депутатка демилгелөө мүмкүнчүлүк берсе болот. Чарбалык башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып бериш керек. Бирок мурдагы кесиптешинин мындай пикирин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жоопсуз калтырган жок. Ошол эле күнү саясатчы бул тууралуу өз пикирин билдирип, депутаттар мыйзам чыгаруу укугунан ажырабашы керектигин айтып чыкты. Ошондо өкмөт киргизген сунуштар боюнча гана добуш берип отура берүү керекпи? Мыйзам долбоорун демилгелөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган депутат эмес. Эл өкүлдөрү документтерди иштеп чыгып, аны сунушташы керек. Антпесе депутаттардын эмнеге кереги бар? Кээ бир парламентарийлер көпчүлүк учурда зыян алып келе турган, логикага жатпаган идеяларды көтөрүп чыгышат. Ал эми калган эл өкүлдөрү акылга сыйбаган мындай сунушту колдошууда. Балким коркуп жатышкандыр же башка дагы себептер бар. Бирок бул мыйзам долбоорун сунуштоо ченемин алып салуу керек дегенге жатпайт. Андан көрө мыйзам үчүн жоопкерчиликти күчөтүү керек. Депутаттардын саясий маданиятынын деңгээлин көтөрүү зарыл. Ал үчүн ар кандай механизмдер бар. Кээ бир өлкөлөрдө депутаттар тобу же парламенттик фракция гана жаңы мыйзам долбоорун сунуштайт же өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Мындайча айтканда өзүнчө элек бар. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев Өмүрбек Текебаевдин айткандарына терикпейт деле. Тескерисинче айрым сунуштарына да кошулат экен. Ошентсе да эл өкүлү өз оюнан кайта элек. Анткени сот системасын реформалоо үчүн парламент сунуштаган 7 жаңы кодекс кабыл алынганы менен ал чийки иштелип калгандыктан учурда документтердин 40% кайра өзгөртүлүп жатыптыр. Деги эле башка өнүккөн өлкөлөрдө бир сессияда 10дон 30га чейин мыйзам долбоору кабыл алынса, бизде анын саны 400гө чейин жетет. Андыктан ага мораторий жарыялоо керек дейт Курманкул Зулушев. Азыр канча миңдеген мыйзам бар билесиздерби? Бири-бирине карама-каршы. Мен бул ойду дайым айтып келем. Керек болсо 1-2 жылда биз мыйзамга мораторий киргизип, жана ратификация жана башкалардан биз толук түрдө ревизия кылып чыгыш керек мыйзамдарды. Тиешелүү канчалык мыйзам аз, сапаттуу, түшүнүктүү, маңыздуу жазылса ал иштейт. Канчалык көп болсо бул башаламандыкты алып келет. Бүт депутаттын бардыгы мыйзам жазууга адистиги туура келбеши мүмкүн, жана башка көп жагдайлар бар да. Ошол жактан да менде ой бар, бул биздин аппаратты, жогорку кеңештин аппаратын, помощник консультанттардын маселесин кароо, депутатты күчтөндүрүш керек. Мыйзам сапаттуу мыйзам кабыл алсак, депутатты жогорку кеңештин аппараты күчтүү адистерге топтолуш керек. Мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттарынын милдетине мыйзам жазуу, кабыл алуу, анын аткарылышын көзөмөлдөө, эл менен иштөө кирет. Бирок парламентарийлер айрым ыйгарым укуктарын аткарууда аксап жатканын мойнуна алышууда. Сунушташ керек. Себеби биздин мыйзам боюнча биз мыйзам чыгаруучу болуп эсептелебиз да. Ошондуктан просто бизге жардам кыла турган какой-то бир институт керек. Ошол институт менен кошуп себеби дегенде адис керек бизгечи. Себеби бул жерде айыл чарба адиси бар. Мен мугалиммен, допустим, кээ бир жерде саламаттык сактоо адисиги бар. Ошондуктан көбүнчө биз ошондой институт болсо, ошо мыйзам жазууга ошолордун бир эксперттик сунуштары өтө баалуу болуп эсептелет да. Эми депутаттардын баары эле ошол 100% кыйратып мыйзам жазып атат дегенден алысмын. Мыйзам жазгандар бар, бирок кээ учурда карасаң канча дагы мыйзам жазган депутаттарыбыз бар, бирок алардын мыйзамдары мындай иштебейт, көзөмөл жок дегендейчи. Көп мыйзамдар мындай кагаз жүзүндө калып атат да. Маалыматтар боюнча жогорку кеңештин 6-чакырылышы 5-сессияда 102 мыйзам, 539 токтом кабыл алган. Анын ичинен 70-80% өкмөттүн демилгеси. Бирок парламент тарабынан колдоо тапкан көпчүлүк мыйзам долбоору чийки даярдалып калгандыктан кийин талаш-тартыш жаралып, кайра толуктоо же өзгөртүүлөргө жиберилгендери андан арбын. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.